Assalamu alaikum dostlar. Мынакей бүгүн менин агама дагы бир каяктагы бир болбогон ишти токуп 5 жыл мурун бирөөнүн квартирасын тартып алган деген ишти токуп СИЗО 1-абакка которуу чечимин бүгүн 1-май сот тарабынан кабыл алынды. Мен муну менин агама кысым деп эсептейм, анткени 1-абакта билесиздер кандай адамдар отурат экенин. Жана ошондой эле 1800 адам отурат ал жерде. Мен сиздерге видеого чыгып аткан себеби тарыхта калсын деп атам. Эгерде менин агамдын башынан бир тал чачы түшсө, азыркы бийлик силер мага жооп бересиңер. Жеке эле мага эмес, өсүп келаткан балдарына, жалпы кыргыз элдин алдында жооп бересиңер. Мен билип атам силердин кандай оюңар бар экенин. Силердин бир гана оюңар бар. Силер азыр менин агама кысым көрсөтөйүн деп жатасыңар. Бирок менин агам абдан күчтүү инсан. Менин агам силердин кысымыңарга чыдайт. Жана ошондой эле Кудайым буйруса акталып кыргыз элимдин бычакка сап жигит экенин далилдейт. Убакыт көрсөтөт.